биздин кыздарыбызга тартынбай болгон көйгөйлөрүн ачыкка айтып, эмнеден жаралат, кайдыгерликтен жаралат. Кайдыгерлик каяктан башталат, бул ата энесинен болушу мүмкүн, чоңдор тарабынан, эжелер, агайлар тарабынан, ар бир адамдарда болушу мүмкүн да. Кайдыгерлик ушул нерселерге зордук зомбулукка, гендердик зордук зомбулукка чейин алып келген нерселердин бири болуп саналат. Жана ошондой эле эгер кайдыгерлик жок боло турган болсо, бирөөнүн проблемасын айбул боло берет деп эле ошону чечкенге жардам бере турган болсок, балким биздин кыздарыбызга тартынбай болгон көйгөйлөрүн ачыкка айтып, кеңеш сураганга чейин бир күнү жетербиз. Жана ошондой эле бул жакта айта кетчү нерсе, биз деген эч бир убакта деген өзүбүздүн көйгөйүбүздү бирөөдөн барып кеңеш сурап, айтып берип, ушундай бир кеңеш сурагандан уялбашыбыз керекпи, өзүбүздүн көйгөйүбүздү мындай бир психологиялык гендердик зордук зомбулукка кабылсаңыз, же болбосо экономикалык, сексуалдык баардыгына, физикалыкка деле кабылсаңыз деле бирөөгө барып айтышыңыз керек да, аны эч убакта жашырбау керек деп эсептейм мен. Жана баарыбыздан эле буга кошулуп болушубуз керек, эч убакта жашырбаш керек, жашыргандан көп көйгөйлөр жаралат.